Таштанды тазаланбайт. Дайым ар кандай жыттар чыгып турат. Ош тазалык ишканасы иштебей жатат. Дал ушундай арыз менен Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө жашаган жарандар биздин каналга кайрылышты. Алардын айтымында атайын кызматкерлер контейнердин ичиндеги гана таштандыны тазалап, анын айланасындагыларга көңүл бурушпайт. Они вывозят только вот этот мусорный бак. Мына карагылачы, контейнердин ичи таза, ал эми айланасы таштандыга толуп калган. Мындай күн ысыкта жыттанып, жыт үйдүн ичине чейин кирип жатат. Мен өзүм канча жолу тазаладым, ар дайым эле тазалай беремби? Эмнеге атайын кызматкерлер келип толук тазалап кетишпейт? Бардык жактарга кайрылдык, бирок андан да эч кандай натыйжа чыккан жок. Есть фото, доказательства, все есть. Жашоочулардын айтымында буга тургундар өздөрү да күнөөлүү. Анткени таштандыны контейнердин ичине салбай бир канча метр аралыкта ыргытышат. Ал ар жака чачырап, аны шамал үйдүн алдына чейин учуруп келет. Ой, элдер өздөрү таза болсо анан кийин бар жок таза болот да. Биз мисалы үчүн биз эле бир эки адам эле эме кылса болбойт экен да. Ар жерден квартиранттар келип мына жашап атат. Биз алардын артынан уже чарчадык да, эмете берипчи. Айтып коюп деле балая калып, бизде экөөбүз уруша кетип, мисалы үчүн баласынын тартибинде подъездде мусорларды ынчатат деп. Мен түртө салып, лестницадан жыгылып, мына травмаларым эми кетип атат да. Еще я виновата болуп атам да. Анан кийин балдарын жумшашат мусоргачы. Өздөрү үйүндө отуруп алып пакеттерин берип, алар келип туруп салбайт, мынантип коюп коет. Алар учуп, үйүбүзгө чейин, балконго чейин учуп келипчи, шамал болсо. Ошондой эле жашоочулар бул жерде бузууга кеткен дүкөндөрдүн ордун таштандыга айланганын билдиришти. Как отсюда окна воняют? Вот, конкретно говорю, вот плывет уже. Бирок бул даттанууларга Ош тазалык ишканасы бир гана борбордук көчөлөрдөгү тазалыкка жооп берерин билдиришти. Ал эми короодогу таштандыларды жашоочулар өздөрү тазалаш керек дейт. Негизинен элдер дагы өзү ушул тазалык боюнча өздөрү да иш алып барса жакшы болот. Биз шаарыбызда көп жерлерде жаңы урна, жаңы контейнерлерди койдук. Ал жерде дагы ошол жерде элдердин баягы маданиятсыздыктары болуп жатат. Кээ биркисинде күлдөрү төгөт жана андан сырткары строительный мусорларды, кирпич, шифрлар салып койгон учурлар каттат. Бизге алардын техникалардын бузулушу ошодон болуп чыгат да. Эске сала кетсек, Ош тазалык ишканасы 2 жыл мурун атайын номерлерди чыгарып, WhatsApp аркылуу кайсыл жер тазаланбай калса сүрөтүн жөнөтүп, же арыздарын жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп беришкен. Гүлжан Урмат кызы, Нурботалантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.